20 жылда жер жаңы, 50 жылда ел жаңы. Қырғыз елінен жаңыланып, жері жаңыланып жатқандығының бардығы Қырғыз телевидениесінен көз алдында өтуді. Азыркы тапта біздің мамлекетте ең алғашқы телевидение болып қалыптанып, құралған біздің құтту, ырыскылу, берекелүү Қырғыз телевидениесі 60 жашқа толып тұрады. Қырғыз телевидениесі майрамың менен. Кадр артында иштеп жатқан операторлар, декораторлар, жарық берушілер, сүрөтчүлөр, дизайнерлер, дей қойғылачы, 1000 сандаған киши, 1000 кесіптен ээси, ар биринин жүрөгүндө телевидение үчүн арналган бир бөлүгү бар. Мына ошондуктан өмүрүн, тагдырынын бардыгын биздин телевидение менен байланыштырып коюшкан. Эмесе, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз толугу менен кадр артында Қырғыз телевидениесинин жумушун камсыздап турган инсандарга арналат. Кош келдиңиздер. Кадрда биз көрүп жаткан ар бир сүрөттөмөнү бир гана оператор, колунда камерасы бар адам көрүп, билип, ички туюму менен сезе алат. Эмесе, бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Коомдук телерадио корпорациянын телеоператорлор бөлүмүнүн башчысы Абдраимов Алмаз мырза. Саламатсызбы, Алмаз? Талайбек Шабданов, мына ушул операторлор бөлүмүнүн дагы бир чыгаан мырзасы. Жарык берүү цехинин инженери Алмаз Шейшиналиев мырза бүгүнкү биздин студиябыздын коногу. Көркөм жана коос видеолордун бардыгын камсыздап турган дизайн жана анимация бөлүмү. Анын башчысы Мелис Оразалиев студиябыздын коногу. Коомдук телерадио корпорациясынын башкы үн режиссеру Нурдин Төрөбеков. Ар бир көрсөтүү өзүнүн шөкөттөлүшүн талап кылат. Ал көрсөтүүгө коюлган арттагы көркөм жарнактар, столдор жана стулдар бардыгы биздин декорация цехине тиешелүү. Студиябыздын коногу Ассакунов Марат байке. Саламатсызбы, Марат мырза? Маалымат чыгармачыл өндүрүштүк бирикмесинин режиссеру Абдыбеков Жолдошбек студиябыздын коногу. Бардыңыздарды Қырғыз телевидениесинин 60 жылдыгы менен куттуктайбыз. Арабыздагы эң улуубуз Марат мырза, сиз экенсиз. Эмесе, кепти сизден баштайбыз. Айтыңызчы, мына ушул декорация коюучу цехи. Цехте канча адам иштейт? Кандай жумуштар жана милдеттер сиздерге жүктөлгөн? Биздин цехте 26 киши иштейт. 15 установщик декорация коюу цех неме 15 бала иштейт. 3 костюмер кыз, 5 реквизитор, бир драпировщик, анан бир старший мастер. Биздин жумушубуз эми основном ушул болгон КТРда болгон декорациянын баарын ушул эртең менен келип жыйнап, декорация даярдап, мына бүгүн көчөтөн бери койдук ушул немени. Саат 11-де бүттүк ушул декорацияны. Мына баарын өткөрүп берип, ушуну баштап атабыз. Бул жерде канча темир тезек, мунун салмагы канча, мунун көлөмү канча? Ушул примерно ушул мына азыр декорацияны карап көрсөк, ошо где-то бир 1000 метрче неме кеткен да, металл. Ушунун баарын ширетишип, неметип баарын жасап келип туруп, анан бизге өткөрүп берген, ушунун баарын биз коебуз. Бүгүн коебуз, например, ушул неме съемка бүткөндөн кийин муну жыйнайбыз да, кийинки съемкага даярдайбыз студияны. Ошо күн сайын ушундай биздин жумуш ушундай да. Сиздин ошо декорация коюу жумушунун эң жагымдуу жагдайлары кайсыл? Сиз үчүн жагымдуу декорация коюунун могул жери мага жагат деген. А могул жери анча жакпайт деген. Биз эртең менен көчө койдук эле. Кечинде эртең менен келип кайра алдык. Бизди кошода ошонусу жакпайт да бизге. Бир коюп кетсе, баары бүткөн коюп кетсе эле бир неме менен бүтпөйт да. Эртең менен келип тигини алдык, кайра башканы койдук. Анан кайра бүтүп баары неметкенде эле кээ бир жакпай калат. Аны алып туруп кайра коюшубуз керек да. Мисалы, табити мындай болуш керекпи, көзү менен көрө билиш керекпи, балким устачылыгы болуш керекпи? Эми в основном күчтүү болуш керек да. О биздин декорацияларга оор декорация. Бир декорация, бир положение 4 киши көтөрөт да. Ошондо бизде 15 бала иштейт. Эки-экиден ар бир декорацияны 4 киши мына турган декорацияны 4 киши көтөрүп 4 киши коюш керек. Анан в основном күчтүү кишилер керек да. Анан эми мындай кээ бирлери бизде бир Актасов Алек деген иштейт. Ал өзү кесиби боюнча мурун туугандарым баары художник экен. Ал да ошол коюп атканда художниктерге айтып мындай койлу, тигиндей койлу деп кеңешип турат. Сиздин эркиңизге, сиздин көңүлүңүзгө койсо, ушул өзүңүз жетектеп жаткан цехтин жетекчиси катары сиз биздин телевидениеге дагы эмнени алып келер элеңиз? Эми азыр мындай болуп атат да. Азыр эми баягы в основном бүт эле азыр башка немелерди карап көрсөк,
ушундай неме декорацияны көп деле колдонбой атат. Светов эк менен иштеп атат, например, Россияда ыртыр. Ана мынандай экрандарды коюп экрандарга неме берип иштетип атат. Ошондой жагы болсо жакшы болот дейт да бизге. Көбүрөөк ушул акчаларды декорация колдонгондон көрөчү мынандай экрандарды алып туруп коюп неметсе. Мен ошондой ойлойм да, ал эми болор. Акча болсо ошонун баарын сатып алып, ушунун баарын неметип койсок жакшы эле болгондой. Жаманчылыкта аманчылык жеңет дейт. Буюрса алтын башыбыз аман турса, ошондой дагы алдыңкы технологияларга жетебиз деген ойдомун. Эмесе Марат мырза, сизге чоң рахмат. Көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө биз сиздин ишмердүүлүгүңүзгө дагы кайтып келебиз. Урматтуу замандаштар, көгүлтүр экран аркылуу көрүп жаткан нерселерибиздин бардыгы бир гана оператордун көз карашы, туюму, сезими аркылуу бизге жетет. Эмесе, урматтуу Абдрайымов Алмаз жана Таалайбек Шабданов, айткылачы, мына ушул операторлук жумуштун артыкчылыгы эмнеде? Баарыңыздарды майрамыңыздары менен куттуктамакчымын. Өзүңүз айткандай, биздин кызыктырган биздин жумуштун кызыкчылык жагын айтсак, биздин жумуш аруу татаал, аруу кызыктуу дегендей кызык жактары өтө көп болот. Күн сайын съемкага чыкканда ар кандай кишилер менен жолугасың. Алар менен ошол эле биз менен чогуу чыккан журналист, режиссерлордун иштешин, алар менен пикир алмашуусун угуп, көптөгөн жаңылыктарды элден мурун угасың дегендей, элден мурун билесиң. Көп эле кызыктуучулар болот. Кызыктуу учур демекчи, Таалайбек сизге кийинкиде суроо бергим келет. Бир ирет элибизге абдан белгилүү эле мамлекеттик деңгээлде кызматта иштегендер менин өңүмдү эмнегедир кыпкызыл кылып экранга чыгарып жатасыңар деп доомат койду эле биздин телевидениеге. Ошондой окуялар болобу? Андай окуялар көп эле болот бизде. Эмне бардык эле бизди караганда эле мени сулуу кылып тартат. Антен биз эми көбүнчө сулуу кылып жакшы кылып тартканга аракет кылабыз да. Кээде тамашалап, эми болгон кебетеңер тартабыз деп коебуз да. Кээде мынтип күлүп калышат, кээде кызыктуу дегенде биздин ишибиз эми күнүгө эле кызыктуу да. Биздин чыкканда, съемкага чыкканда Азыр эле жай чарба, мисалы жай эле үйдө отурсаңыз, бир нече убакыттан кийин эле мисалы президенттик иш-чарага барып, такыр башка дүйнөгө түшүп каласың. Кайта карасаң эле, кадимки эле кесиптешиңдин жанында олтурган кайта эле жай чарба дүйнө болуп калат, Же болбосо бир заматта президенттик кабыл алуудан концерттик программада иштеп каласың. биздикини айтып коет го эми кээдечи, мына биздин бир көргөндү кул көрбөйт, бир көргөндү хан көрбөйт депчи. Бир жакка барсаң кээде сиз айткандай ушу президенттик деңгээлдерде же президенттик эле эмес, вообще эле башка элет жакка барсаң делечи ушундай жакшы кабыл алышып, жакшы нерсе болуп калат. Кээде болуп калат ушундай кыйын, кээде иштеп атып, мен ушул жакта эмне кыйналып жүрөм деп ойлоп кетесиң да. Кээде тоңуп каласың жумушка, кээде съемка учурунда кээде мындай учурлар болгон, кээде эмеге съемка кылып атып камера даже наезд болбой калгандачы, ушундай сууктарда съемка кылып аткандачы, кыйынчылыктар да. Эми ал дайыма эле эмес да. Андан в основном биздики мындай 80% кызыктуу да, өтө. Алмаз, эми сизге суроо, айтыңызчы, мына ушул телеоператорлор бөлүмүндө канча адам эмгектенет, алардын кимисинин кандай стажы бар, жана операторлор иштеп жатканда, мисалы, бул оператор бир гана көңүл ачуучу концерттер тартыш керек, бул оператор бир гана саясий программалар тартыш керек деген жумуш бөлүштүрүү барбы бизде? Бизде азыр КТРКнын курамында 30 телеоператор эмгектенет. Ошол 30 телеоператор КТРКнын курамына кирген 6 телеканалдын 5-өсүн сиздер көрүп жаткан экрандан кетип жаткан көрсөтүүлөрдүн бардыгын съемкасын камсыздап чыгарышат, даярдап беришет. Сиз айтып кеткендей, аларды бул киши бул саясий көрсөтүүлөргө иштесин же бул музыкалык жанрдагы съемкалар тартсын деп биз бөлбөйбүз. Анткени дегенде бизде ошол операторлордун бардыгы профессионалдуу, жогорку билимдүү, аябай жогорку тажрыйбалуу операторлор иштейт. Аларды хоть жанагы саясий көрсөтүүлөр болобу, президенттик деңгээлде жанагындай шоу, инаугурация деген съемкалар болуп калат, жогорку өкмөттүк деңгээлдеги. Ошолордун бардыгын эч ылгабай туруп эле четинен алып жөнөтө беребиз съемкаларга. Буюрса жакшы.
Эсте калган жакшы бир ушундай теле тартууну эстей аласызбы азыр? Мындай көркөмдүгү, кооздугу же болбосо масштабтуулугу жагынан. Бир четинен кызыктуу, бир четинен түйшүктүү болуп, жакында эле болуп өткөн көчмөндөр оюндарын өткөздүк. Ал жерде КТРКнын бир топ кызматкерлери тартылып, ошол жерде жогорку деңгээлде эфирди чагылдырып бере алды десем жаңылышпайм. Ошол учурда съемка өтө нагрузка менен балдар мисалы таң аткандан кечке түнкү саат 10-11ге чейин иштеп атышты. Ошондо да бирөө эч ким кабагым кашым деп бир мындай бир эмесин айткан жок да. Бүт баары наоборот ошо бизди бөлөп көтөн элге кетип көрсөтсөлүк, жакшы жагынан көрсөтөлүк, бүт баары аракеттенишип, изденишип, аябай жакшы эмгектенип, буюрса жакшы өткөзүп. Азыркы силер иштеп жаткан камералардын кандай сыпаттамалары бар? Жаңы азыр биздин көчмө станциябыз келди дедик. Биздин камераларыбыздын баардыгы жаңыланды. Азыркы учурда өзүңүз айткандай КТРКнын уже 60 жылдыгы жолду басып өткөнүнө байланыштуу 60 жыл мурдунку камералардын биз азыр музейде турган эле элесин көрбөсөк, аны менен биз азыр иштебейбиз. Ал камералар азыр колдонулбай калган, бизде музейде турат. Азыркы камералар өтө жогорку сапаттагы заманбап техникалар десем жаңылышпайм. Анткени азыр эле ушул бизди чагылдырып аткан камералардын баардыгы акыркы үлгүдөгү, акыркы модельдеги жаңы камералар. Ошону менен бирге азыркы КТРКга жакында эле алмадык ПТС, HD форматта ПТС алдык, буюрса жогорку сапаттагы Кыргызстанда жалгыз эле деп айтсак болот. Анын сапаты, мүмкүнчүлүктөрү өтө чоң. Ошону менен азыр тартып көп көрсөтүүлөрдү, өкмөттүк көрсөтүүлөрдү, коомдук көрсөтүүлөрдүн баардыгын, концерттик, музыкалык көрсөтүүлөрдүн баарын ошону менен тартып элге тартылып атабыз буюрса. Баракелде жигиттер, ишиңиздерге ийгилик, 60 жылдык мааракебиз кут болсун. Дүйнөлүк деңгээлдеги бардык телевидениелер менен заманбап ат салышуу үчүн бизде компьютердик анимация жана дизайн ар бир көрсөтүүдө абдан чоң ролду ойнойт. Мелис Оразалиев мына ушул бөлүмдүн жетекчиси. Мелис, айтыңызчы, сиздин цехте канча адам иштейт? Эмне жумуш жасайсыздар? Жалпак тил менен биздин көрүүчүлөрүбүзгө түшүнүктүү болсун. Биздин цехте жалпысынан 15 киши иштейт. 15 киши ар тараптуу иштейт. Негизи биздин жумуш жалпысынан бул телевидение кирип келаткандан баштап эфир бүтүп аягындагы акыркы титрлар чыкканга чейин биздин жумуш. Ошолорго биз негизи ар бир киши менен аз биякта отурган осветителер менен, звукачтар менен, оператор, декорация цехи менен баары менен иштешебиз. Художниктер бар, аниматорлор бар, ар бир көрсөтүүнүн анонсу жасаган балдарыбыз бар. Плюс аз бияктан биздин отурган кишилердин келбетесин оңдоп түздөгөн гримерлор да бизге караштуу. Ошо баарын кооздоп түздөп, буга чейин талай айткандай, кандай келбетең болсо ошондой эле тартабыз деген ошо бир аз келбетесин түздөп оңдогон биздин иш. Жана биздин көрсөтүүлөрүбүздүн бардык биринчи кеткен шапкалардын бардыгы биз аны өзүбүздүн сленгте шапка деп коебуз. Көрсөтүү сиздердин жасаган, силердин цехтен өткөн шапка менен башталат. Туура. 1 секунддук мына ушундай анимацияны жасаганга канча убакыт кетет? Анимацияны жасаган ар кандай деңгээлдери бар. Учурлар болгон жарым сааттын ичинде жасаш керек деген болуп калган да, талапка ылайык. Кээ бир нерселер бар, 1 жума, 2 жума чоң долбоорлор болуп калса, бир даярдык менен аларды бекитип туурабы туура эмеспи, алардын баары тең баары менен макулдашып 1 айга чукулдаган долбоорлор болгон. Сиздин башыңыздан өткөн эң татаал долбоор кайсыл болгон жана сиз үчүн иштешкенге эң жагымдуу долбоор кайсыл долбоор болгон? Ар бир долбоор негизи жагымдуу, чыгармачыл иш болгондон кийин баары тең эле жагат. Анан ар кандай көйгөйлөр болуп калат, бирок алар баягы акырында эфирге чыккандан кийин, көргөндөн кийин маселелерди унутуп калат адамдарчы. По крайней мере, биздин цехте ошондой да. Анан эң чоң долбоорлордун баары биз үчүн дебаттар болгон, президенттикине, парламентке болгон дебаттарда жалпы жамаат боякта турган балдар мындан көп баары тең биригишип, акылдашып
кандай кылалы эмне кылалы деп жасаган күндөр болгон. Көчмөндөр ошол эле телевидениянын сырткы аркы кишилер да кошулуп республикалык деңгээлде өткөрдүк. Иштеп атабыз. Анимацияда иштөө үчүн, анимацияны жасоо үчүн кайсыл окуу жайды бүтүп келиш керек? Азыркы учурда именно видео дизайнер боюнча, аниматор боюнча көбүн эсе үйрөнчүк бар тең үйүнөн үйрөнүп келет, аралашып ар кандай продакшн студияларга кирип, либо бияка монтажга келип, ошо монтажерлордун арасынан кызыккандар болуп келип үйрөнүп кетет. Албетте аларга дагы өзүнүн мындай дизайн болуштун талаптары бар. Биринчиден бул өзүнүн вкусу болуш керек. Табити? Табити болуш керек. Табитти каяктан алат? Азыркы учурда көбүн эсе интернеттен алып атат. Бирок өзү деген сүрөт жагына жакын, искусство жагына жакын кишилер көп өздөштүрүп кетет. Биздин ошо КТРдеги дизайн жана анимация студиясында ар кандай балдар, ар кандай кесиптин ээлеринин балдары келип иштеп кеткен. Жакшы деңгээлде иштешчү да. Мисалы үчүн юристтик образованиясы барлар келиштеген. Бирок алар өзлөрү ошо юриспруденцияга эмес, чыгармачыл жакка, сүрөт жакка көп кызыгып, ошол ишти өздөштүрүп кетишти да. Кыргызстанда именно видео дизайн боюнча окуу жайы азыр кийинчерээк эле ачылып тур. Мен билишимче Манас университетинде бар. Анан дагы бар болуш керек. А так көбүн эсе академиядан келишет. Мен өзүм Караколдогу эң биринчи выпусктардан болгом. Дизайн бөлүмүн окуп келгем. Урматтуу замандаштар, Мелис Оразалиев биздин дизайн жана анимация студиясынын жетекчиси, студиябыздын коногу. Ардактуу биздин телекөрүүчүлөр, Кыргыз телевидениясына 60 жыл жана асыр сиздердин назарыңыздарга биздин музыкалык бөлүмдө бирден бир мыкты режиссер Чынара Оңолбекова, Кыргыз радиосунун редактору Улукман Атабеков жана Акыйкат Сөңкөлбаева Жолдубай Кайыповдун «Кел бийлейли ырдайлы» деп аталган чыгармасын бизге тартууласын. Асманда сүттөй ай, көк асманда сүттөй ай, биздин сөздөр бүтпөй ай, биздин сөздөр бүтпөй ай, сансыз жылдыз жагылат, жашообузду арулап, жаштыгыры жаңырат. Эй, бизге заман жылмайды, суктандырып күн дайды, күлкү чачып кыз жигит, кел бийлейли ырдайлы. Бизге заман жылмайды, суктандырып күн дайды, күлкү чачып кыз жигит, кел бийлейли ырдайлы. Гүлгүн курак, гүл курак, гүлгүн курак, гүл курак, күндө жаңы ыр курап, күндө жаңы ыр курап, кайгы сезбей мүнөткө, күлкү толуп жүрөккө, шаттык менен күн өтсө. Эй, бизге заман жылмайды, суктандырып күн дайды, күлкү чачып кыз жигит, кел бийлейли ырдайлы. Бизге заман жылмайды, суктандырып күн дайды, күлкү чачып кыз жигит, кел бийлейли ырдайлы. Ырлар ай, жашообуздун жыргалай, күлкү чачып эриндер, көкүлүсүң көңүлдөр, көркүн ачып өмүрлөр. Эй, бизге заман жылмайды, суктандырып күн дайды, күлкү чачып кыз жигит, кел бийлейли ырдайлы. Бизге заман жылмайды, суктандырып күн дайды, күлкү чачып кыз жигит, кел бийлейли
ырдайлы күлкү чачып кыз жигит ел бийлейли ырдайлы ел бийлейли ырдайлы. Эмесе кийинки суроону биз Абдыбеков Жолдошбекке берели. Маалымат чыгармачылык өндүрүштүк бирикмесинин режиссеру. Айтыңызчы, ушул режиссер деген кесип мен үчүн дагы азыркыга чейин өзүнчө бир сыйкырдуу кесип болуп келет да. Сиз өзүңүздүн кесибиңизди эмне деп сүрөттөйт элеңиз? Бул режиссер деген кесип ар бир эле адамдын колунан келе бербейт. Режиссердун өзүнүн угуу сезими болуш керек, сезимталдуу болуш керек. Анан ар бир ишке өзүнүн кызыгуусу болуш керек да. Ошонун баары биригип келип туруп анан баягы өзүнүн алдына койгон максатты жеңе билет деп ойлойм. Сиз Жолдошбек көбүн эсе мына ушул маалымат айдыңында жазалып жаткан программаларда режиссер катары иштейсиз. Эгерде сизди көңүл ачуучу программага, концертке, же болбосо жаңы жылдык бир биздин шоуларга койсо иштеп кете алат белеңиз режиссер катары? Мен дароо эле айтайын, иштеп кете алмакмын. Себеби мен режиссердук окуудан мурун музыкалык кесибим бар. Эгер азыр музыкалык жанрдагы программалар көрсөтүлөр болсо анда эле тартып кетет деген өзүмө ишенич бар. Кино жаатында деле мисалы мындан 3 жыл мурун чогуу бир жаңы жылдык фильм тарттык. Режиссер бардык жагынан таланттуу болуш керек. Сиз эртең менен саат 9-та жумушка келдиңиз, кечке чейин эмне жумуш жасайсыз? Ошону айтып бериңизчи. Дебаттала турган болсок, эң биринчи Мелис Мурзалиевден баштайбыз. Дебаттын өзүнүн оформлениясын ойлонуп чыгабыз. Кандай болуш керек, дизайны кандай болуш керек, жылдагысы, күндөгүсү бири-бирине окшош болуш керек. Ошол эле убакта кошуна мамлекеттердин дебаттарынан же болбосо азыркы заманга ылайык кылып бир жакшы жасаш керек деген Мелиске өзүнчө өзүнүн ою менен ал баштайт Мелистен. Андан кийин ошого жараша ошол оформленияга жараша музыканы жазабыз. Анан ошол дебат Музыканы Нурдин Төрөбеков жазат, Нурдин Төрөбеков менен чогуу иштейбиз. Ал жерде мындай тегерек столдо отурбайбыз, бир кабинетке отурабыз дагы, анан ар кимибиз өзүбүздүн оюбузду, өзүбүздүн чыгармачылыкка жараша иш алып барабыз. Аякта азыр алып баруучубуз редакторлор гана болбой калды. Ал жерде редакторлор дагы бар, алып баруучулар бар. Андан кийин анан баягы декорация жасалгандан кийин мына азыр эле Марат байке айтып өттү, студияны коебуз. Ошол эле убакта мына художниктер иштейт, Мелистин өзүнүн командасы. Бул жерде Алмаз байке Шешиналиев жарык берүүчү. Ошол жерде эртистин биякта техникалык тобу бар. Алар менен ошентип декорация жасалып бүткөндөн кийин коюп ишти баштап калабыз. Анан алып баруучулар менен конокторду чакырып программаны тартып баштайбыз. Тартып бүткөндөн кийин монтаж деген да бир азап бар. Күн менен түндү алмаштырып, ушул жерде монтажда олтурган күнүңөр да бар эмеспи? Бул биз мына оператор, режиссер, ушу чыгармачылык топтун баары иштеп келгенден кийин ошону шөкөттөп, кооздоп эфирге берген монтажердун эң жооптуу монтажер да. Монтажердун дагы өзүнүн техникалык гана билими болбош керек, ал өзүнүн чыгармачылыкта туюм сезими болуш керек. Ритм сезими, сезе билгендиги, каяка кимди коюш керек. Кадрдын өзүнүн тартиби бар, музыканы кое турган өзүнүн тартиби бар, редактордун өзүнүн оюна жараша кескен, редакторлук монтаждап кеткенден кийин ошонун баарын жасай турган бул монтажер. Рахмат сизге Жолдошбек. Эмесе биз кепти Алмаз Шейшиналиевке ыйгаралы. Жарык берүү цехинин инженери Алмаз мырза, майрамыңыз менен. Майрамыңыздар менен барыңыздар дең. Эмесе ушул коомдук телерадионун биздин телевидениянын босогосун аттаганыңызга канча убакыт, канча мезгил болду? Мен негизи 1998-жылы келгем, ушул босогонду аттагам. Орто жерде бирке шартка байланыштуу кичине бошоп кетип, кайра эле ушул иштеген ишиме келдим.
Эми Алмаз мырза айтыңызчы, мынакей биз студияда отурабыз. Жарык берүү цехи азыр жумушу күчөп турган мезгил. Биздин студияда азыр кайсыл жарыктар иштеп жатат? Канча салмагы бар? Эмне деген жарыктар бар азыр биздин студиябызда? Бул жерде бизде мурун баягы СССР убагында курулган студия экен. Ушул жердеги могу турган аппараттын ар бири негизи могу телескоптун салмагы 120 килограмм. Прибор менен кошкондо. Ар бир жарыгы 5 киловаттан 3 киловаттыгы бар бул жерде. Ошо ар бир адамдын бирден мындай да направляющий деп коебуз, точка кылып бере турган, и рассеивающий деп коебуз, мындай жарык студияны полный жарык кылып бере турган. Ошол менен заполняющий кылып баягы ар бир точкага беребиз свет, ар бир адамдын ушул өңү карарып калбасын деп, эгин астында көлөкө болуп калбасын деп, кулагына көлөкө түшүп калбасын деп, маңдайынан берилет, эки капталынан берет, артынан берилет контровой болуп. Ооба, жарыктын абдан чоң күчү бар эмеспи? Сиз айтмакчы, жарыкты туура эмес берип койсоң, жап-жаш адам карыган кишиге айланып калышы мүмкүн. Ал эми жашы келип калган адамды жарыкты туура берүү менен анын эң мыкты өңү жүзүн экран аркылуу чагылдырып берүүгө мүмкүн, Ошоге биз да аракет кылабыз да. Болгон аракетибизди кылабыз. Ар бир бала бизде иштеп аткан, азыркы күндө иштеп аткан балдарыбыз дагы, эжекелерибиз да бар. Ошо эртең мененки Замана студиясы саат 7ден ачылгандан баштап кечки акыркы эфир, түз эфирибиз болуп калат кээде. Ошол ар бир эфирге иштегенге, ар бир адамдын өңүн сулуу кылып көргөзгөнгө, чыгарганга аракетибизди кылабыз. Өн режиссерлор ушул майрамга кандай жетишкендиктер жана ийгиликтер менен келдик деп айта аласыз? Негизинен мынау үн деген, мисалы телевиденияны үнсүз элестетүүгө мүмкүн эмес. Телевиденияда канча жыл болсо, үн режиссерлор дагы ошо менен тең басып, тең кадам жасап илгертеден бери келет. Анын ичинен мисалы 60 жылдын ичинде канча деген улуу адамдар, улуу үн режиссерлор кыргыз элине аты таанылган, мисалы Анарбек Майнанкулов деген агыбыз иштеп кеткен, мына азыркы күндө дагы ардагерлер бар, Эльвира Каркотская деген Кыргызстанда даңк медалына жетишкен. Мына азыр дагы мына КТРКда 6 каналыбыз бар. Ошо 6 каналдын баарында үн режиссерлор иштеп атат. Мисалы азыр Баластандан башка бардык каналдар күнү түнү круглый сутки иштеп атат. Ошонун баарында эмгек кылып аткан үн режиссерлор. Үн режиссер болуу үчүн адамдын кандай кесипкөй сапаттары болуш керек? Биринчиден абдан керектүү нерсе бул музыкалык билим. Анткени ушундай болот. Көп учурларда үн режиссер музыкалык чыгармалар жазганга туура келет да. Мисалы театрга барып, бир опера жазыш керек болот, же балет жазыш керек болот, симфонический оркестр, кээде оркестрлар хорлор менен коштолот. Ошондой учурларда музыкалык билими бар үн режиссеру эмеси көбүрөөк категориясы чоңураак болуп калат да. Экинчиден, үн режиссерлордун жумушу абдан техника менен байланыштуу да. Мисалы карасаңыз, микрофон, кабель эчтеке жок, ошол сигнал тетияка антеннага барат, антеннадан тияка барат, ошонун баарын камсыз кылган инженерлер. Анан азыркы күндө мисалы канча техникалык өскөн сайын үн режиссерлордун дагы баягындай тажрыйбасы да ошо менен чогуу өсүш керек да. Үн режиссер кичине артта калып калса, техника өсүп кетсе, бул уже азыркы үн режиссерлордун талабы ушундай болуп калды. Бүт цифрага өтүп кетти. Баягы мурункудай ленталар эми артта калып атат, азыр баары цифровой эмеге вещание коюлат. Ошо менен бирге үн режиссер негизи өзү постоянно дайыма өзүнүн ошол квалификациясын жогорултуп турган адис болуш керек да. Түз эфирде иштеген ыңгайлуубу үн режиссер үчүн, же болбосо жазуу түрүндө иштеген жакшыбы? Түз эфири деген мындай чоң эме бар да, жоопкерчилик бар, анан риск деп коет го орусча. Анткени техника деген техника экен, адам эмес да. Мисалы бир учурда ар кандай нерсе болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн байкасаңар, мисалы көп даже мисалы мына российский передачалар көрөбүз, бизде мындай түз эфир болуп аткан учурларда дайыма 2ден микрофон тагып жүрөбүз. Бул резерв деп коебуз да. Ар кандай эме болуп кетет да. Ал эми жазуу учурунда, мисалы үн жазуу студиясында кээде ырчылар менен иштешебиз, аларды да табыз. Мында абдан аябай кызыктуу. Бул деген мисалы адамдын ою
адамдын ою идеясы бир учурда ошону ишке ашырсаң бир чыгарма болуп калат да. Ошол идея бир мисал бир материяга айланып аткан процесста ал жер абдан кызыктуу нерсе болот. Ошол процесстер абдан кээде көңүлдүү да өтөт. Анан кийин мисалы биз канча мисалы мен өзүм тажрыйбамда көптөгөн ырчылар менен иштештим, көп ырларды жаздым. Анан кээде ошол ырлар мындай элге таанылып тияк угулуп эметип калганда эстейсиң да ушинтип жаздык элек илгери мындай болду эле депчи. Кадр артында иштеп жатып, мен дагы ушунча мээнетимди, чыгармачылыгымды, тажрыйбамды ушул телевидениеге жумшап жатам. Мен дагы экранга чыккым келет деген аркы жакта бир туюмдар же сезимдер болбойбу кадр артында иштеп жаткан инсандар үчүн? Бир жолу андай сунуштар түшкөн да, бир жолу ушул эмеге Асыл эжеч, Асыл Апасова мен сени эмеге ведущий кылам депчи. Тасма деген ушу кино боюнча передача жасап, мени ведущий кылды. Ведущий кылгандан мурда эми кадр артында турганда ведущийлерге да мындай көбүнчө андай адаша же дубль кылалык, дагы бир дубль дейт. Кээде жиниң келет да, кайры бат-баттан эле тартпайлыкпы деп. Ошондо мен өзүм башыман түш келген да. Кайра монтажга отуруп, өзүмдү тияктан көрүп алып, бир кызыктай болуп калган сүрөчү, ошон үчүн айтып чыкканда мени сулуураак кылып тарт депчи. Ошону көрүп алып, уже мага болбойт экен, по-любому ведущийлик болбойт экен, оператор эле болуп иштей берейин деп. Негизи бизде деген ушакта отурган баары тең эле кадрга чыгып, телеге чыгып көргөн. Ар кандай болобу, мындай клиптерге болобу, же болбосо массовкага болобу, баары тең эле чыгып, баары тең эле ойношкон. Анан эми алып баруучулук деген бөлөк кесип, ал деген чоң жоопкерчилик, ал жерде деген дикция керек, анын окуу жайын бүтүш керек дегендей, сөз байлыгы кенен болуш керек. Ал бөлөк, андан сырткары азыр мисалы үчүн оператор балдарды, азыр жаш оператор балдарды эле көп эле клиптерден эле көрсөңүздөр болот. Эми биз баарыбыз бири-бирибизди таанып өтөбүз. Плюс жанагы телепостановка болуп калса, каарман болуп түшөт. Осветителдер аякта герой болуп түшөт. Ал эми баягы бул бизде шашылыш болуп калганда телевидениеде болот экен, срочно бирөө керек, бияка чыгыш керек болот, бирөө керек болгондо деген бири-бирибизди баягы выручать эткендей болуп, келип жардамдашкан ошол. Баягы бир каарман келип калса, анын ордуна каарман боло коюп, алып баруучулук эле болгон жок, калгандардын баары эле болуп келди го дейм, менин оюмча. Чыгармачыл чөйрөдө иштеп аткандан кийин таланттуу адамдар келет экен да, өзү табитинен ошондой жаралган адамдар дегендей. Арабызда биздин операторлор бөлүмүндө бир топ жигиттер ушул күнгө чейин азыр клиптерде тартылып, элге таанылып жүргөн, таанылып калган жигиттерибиз бар. Анын мына жанында эле отурбай талай. Буда бир канча клиптин каарман жараткан, канча клипте баягы буга чейин элдер сүйүп, күтүп көрүп жүрчү баягы унута албайм деген көрсөтүү бар эмес беле. Ошондо дагы бир топ каармандардын образын жараткан талай деген жигит. Ошол азыр неме жагында дагы коңур үндүү деп айтсак болот, мисалы Кадыр Кулуу Калдыс деген жигитибиз азыр иштеп атат биздин маңдайыбызда. Бул дагы азыр бир топ закадрлуу тексттерди окуганга жетишип, мунун режиссерлор, редакторлор ошонун үнүнүн коңур немесине карап келип окуп берип койчу закадр текстинде, ошого карап текст окуткан күндөрү көп болот. Баракелде Алмаз. Эми баарыңыздарга бир суроо, оюңуздарды топтоп туруп, бир-эки сүйлөм менен жооп берсеңиздер. Кыргыз телевидениеси ар бириңиздердин жеке тагдырыңыздарга кандай ис калтыра алды? Ушул жерге келип мен иштеп калганга мен абдан өзүм тагдырыма дагы, өзүмө дагы, мени алып келген кишилерге дагы мен биринчиден чоң рахматымды айтат элем. Себеби мен чыгармачыл адам болгондон кийин ал кенеде бала кезинен баштап эле өзүнө бир ичинде бир туюм болот экен. Ошол нерсени аягына чейин чыкпай калса, анда ал жашоосунда ар кандай жолдорго барып калышы мүмкүн. Эгер ошол кичик кезинен эңсеп келаткан нерсе улантып кетсек, анда өзүңдү бир жакшы максатыңа жеттим деп ойлойсуң. Мен бул жашоодо телевидениеге келгениме эч өкүнбөйм. Бизде дагы бир жана 16 кишинин арасында бул студиянын ичинен тейлейт. Анан сырткары дагы жана көчмө станция барган жерге дагы бизде выездной группа деп коет. Ошол жакта мурун ошол жакта болчумун. Кыргызстандын болгон жерин көрүп келдим да. Болгон жерин көрүп келдим ошо. Мен өзүм чыгармачылыгымды ошол ишке ашырууга бул чоң мүмкүнчүлүк
болгонуна мен ошо бактылуумун да. Мен үчүн телевидение ушундай болду. Мен башында баа айтып кетпедимби, биздин студияда ар тараптуу адамдар иштейт депчи. Жалпысынан алсак, телевидение бул бир багыттуу эмес. Ар кайсы багыттагы адамдар менен иштешет. Чыгармачылдан баштап жогору жакта адамдар менен да. Анан ар бирөөнүн характерин, баягы специфика деп коет го, иштеген тармагы кандай, илимий болуп калат, гуманитарий болуп калат. Ошолордун баарын менен аралашып жүрүп, ар ким кандай иштегенин, кандай эмне экенин ошонун баарын билет экенбиз биякчы, бир тараптуу эмес. Ошондон улам бул КТРде иштегенибизге чын айтканда биринчи ирет мен өзүм таптымбы деп айтсам туура болот го дейм. Себеп дегенде кичинекей чактан баштап мен өзүм музыкага жакын болуп ырдасамбы деп жүргөм. Бияка келгенде деле жана башында айтып кетпедим, ар бирөөбүз эле кадрга чыгып, ар бирөөбүз эле каарман болуп кеткенбиз депчи. Мен монтажер болуп иштеп жүргөн учурда дагы ырдайм деп ыр жаздырып, Нурдин байкеге келип ыр жазып, хит парадтарга чыгып, сахнага чыгып көрдүм. Анан эми баягы музыкальный билим болбогондон кийин болбойт экен. Акасы мен өзүм ата-энемдин эле ушу мектепте окуп жүргөндө сенин колуңан көп нерсе келет, баягы именно ал убакта деген декоративное прикладное искусство деген бар болчу да. Ар кандай сувенирлер жасап, ошо мен олимпиадага катышып жүрчүмүн да. Аны мен как хобби катары, кызыкчылыгым катары көрчүм да. Бирок өзүмдү ырчы катары көргүм келген. Анан ырчы катары көрдүм, илим болбогондон кийин, данный болбогондон кийин, анан Нурдин байке деле түшүндүрүп айтты магачы, экинчи ыр жаздырганы барганда, Мелис, сен андан көрө дизайнер болчу, ошо дизайн жактан жакшы болот экен деп түшүндүрүп айтып бергенде өзүм сыртынан угуп көрдүм. Чын эле болбойт экен да. Анан КТРге рахмат, негизи жалпысынан кыргыз телевизиясына өзүмдү таап, азыркы учурда жакшы деген иштер чыгарып атабыз буюрса. КТРде силер мен ойлоп турум, жанагы алып баруучу журналисттер деп. Анан ушул жаңы келгенде таң калдым да, ушун өзүнчө ушундай цех бар экен деп. Анан башында көнө албай жүрүп, анан азыр көнүп, ушул баарын өздөштүрүп кеттик. В основном биз художниктер менен иштешебиз да. Художник, осветительдер менен. Анан ушул мен да ыраазымын. Ушинтип келип КТРге иштеп калганыма. Бул жердин аябай куттуу эмеси, бул жерден ар түрдүү, ар кырдуу адамдар менен кезигесиң, ошол эле улуу инсандар менен дегендей. Бул жерге келип Олжобай Токтосуновду мен жаңы келгенде телевизордон эле көрчүм. КТРде мисалы телевизордон көрүп, ошол Токтосуновду көрүп алып, ушуну кандай адам болду экен, ушул киши деп ушундай кызыгып эметчим да. Анан келгенде ошо Заманаа студиясына түшүп калдым, бөлүнүп. Анан ал кезде Олжобай Токтосунов Заманаа студиясынын таңкы көрсөтүүлөрдү алып барчы, аналитикалык жанрдагы. Анан ал киши менен бир топ съемкаларга чыктык. Ал кишинин акыл насаатын, баскан турганын сыртынан карап байкап, ошолордон таалим тарбия аласың, жүргөн турганын көрүп элечи. Аны менен бирге жүрүп дагы чоң инсандар менен, мисалы мынакей Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун быйыл 90 жылдыгы болуп атпайбы? Ал киши менен да кол алышып учурашып, ошол кишини кадрга түшүрүп дегендей, ошол иш-чараларга дагы катышып, ошол киши менен жүз көрүшкөнүмө да сыймыктанам. Ошол сыяктуу, ал сыяктуу көптөгөн кыргыздын чыгаан инсандары бар. Ошолор менен көрүшүп, иштешип, ошолордун батасын алып калганыбызга аябай кандай десем, кубанычтабыз да. Тагдыр болгондо ушул бул жакка келгенде көп достук күттүм, көп кишилер менен тааныштым. Ошо 18 жашыман баштап эле бул жакта иштейм. Ушул тагдырым, негизи тагдыр ушул телевидениеда иштеген уже тагдырым да ул менин. Бай түп дарак бул биздин кыргыз телевидениебиз. 60 жашка толуп олтурат. Бул бай түп дарак килтеген чынар теректен тараган тамыры мына ушул кадр артындагы сиздер деп баса белгилейт элем. Жарык берүү, операторлор биздин жигиттерибиз, биздин режиссерлордун чоң жамааты, биздин үн режиссерлордун жамааты, дизайнер анимация, сүрөтчүлөрдүн жамааты жана декорация койгон биздин ишмерлерибиз. Барыңыздардын эмгегиңиздерге таазим жана ыраазычылык. Кыргыз телевидениеси 60 жылды багындырды. Бул оңой убакыт эмес. Биздин мамлекетибиздин түптөлүшүнө, өндүгүшүнө кыргыз телевидениесинин кошуп жаткан салымы эбегейсиз зор. Анын катарында урматтуу мына ушул жерге келген кесиптештер, ар бириңиздердин эмгегиңиздер опол тоодой. Таазим этебиз, бар болуңуздар. Телевидениенин байрамы жалпы элибиздин, жалпы журтубуздун байрамы. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө бакубатчылык жана жакшылык көгүлтүр эфир аркылуу дайыма
ар убактан бир убак аманчылыкта жүз көрүшүп жүрө берели. Майрамыңыздар менен кесиптештер.